ар бир үй бүлөдөн тарта мамлекетибизге чейин ушул жылга койгон ой максаттарыбыздын, иш пландарыбыздын өтөөсүнө чыгалы. Ак эмгек, ар намыс жана жаратман иш менен Кыргызстаныбызды өнүктүрүүгө салым кошолу. Биздин күчүбүз улуттук баалуулуктарыбыз менен урагыз биримдигибизде. Чек аранын толугу менен чечилиши мамлекеттин коопсуздугу менен көз карандысыздыгынын бекем кепилдиги жана өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшүнүн эң башкы фактору. Мурда өлкөбүзгө инвесторлор келсе экен деп самап келсек, бүгүн кайсы инвестордун шарты мамлекет үчүн пайдалуу экенин тандаган деңгээлге жеттик. Биз быйыл 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алдык жана аны толугу менен аткарабыз. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда албетте даанышман элибизге, сабырдуу журтубузга, билимдүү, дымактуу жаштарыбызга таянабыз. Аксакалдарыбыз баркын сактап, нарк айткан жаштарыбыз көкүрөгүнө мекен, ыйман, зат деген ыйык түшүнүктөрдү уютуп, тынымсыз мээнет кылып турсак эле баары жакшы болот.